Карачай тил 3 класс жайылган айтымны сансыз членлери. Кимни, нени, кимге, неге, кимде, неде, кимден, неден деген сорууларга жооп эткен сөзле. Салам сабиле, дерс башланды. Бүгүн дерсте айтымны баш членлерин кайтарлыкпыз. Главный члены предложения повторим. Жайылмаган ба жайылган айтымланы эсибизге түшүрүлүкпүз. Распространенные и нераспространенные предложения. Айтымны сансыз члены не болган кайтарлыкпыз. Второстепенные члены предложения. Что это? Повторим. Кимны, нени, кимге, неге, кимде, неде, кимден, неден деген сорууларга жооп эткен сансыз членлерни таанырыкпыз. Эмчи эсибизге түшүрейик айтымдын баш членлерин. Ойнайды. Ойнайды не? Киштик. Киштик не этеди? Ойнайды. Киштик ойнайды десек, ол айтым болады. Предложение. Киштик не? Ол башчы болады. Не этеди? Ол хапарчы болады. Хапарчынын түбүн, башчынын түбүндө калай сызган эсибизге түшүрдүк. Киштик десек, ол башчы. Ойнайды, не этеди? Хапарчы. Башчы бла хапарчы, ала не деле экиси бирге? Айтымны баш членлери, то есть главные члены предложения, сказуемое и подлежащее. Энди жайылмаган ба жайылган айтымланы эсибизге түшүрейик. Распространенные и нераспространенные предложения. Биринчи столбикте айтымларга карагыз. Аяз урады. Аяз не этеди? Урады. Былайда аяз ол башчы болады, урады ол хапарчы болады. Куру башчы бла хапарчыдан куралган айтымларга калай айтайык? Сиз айтасыз, жайылмаган айтымла. Оң жанында столбикте ва кобаннан суук аяз урады. Былайда башчы бла хапарчыдан сурада башка членлери бардыла айтымны. Аяз калай? Суук. Урады кайдан? Кобаннан. Энди коянчык качты деген айтымга карайык. Коянчык не этти? Качты. Коянчык ол башчы, качты ол хапарчыды. Энди оң жанында айтымга карайык. Коркак коянчык бөрүдөн качты. Коянчык калай? Коркак. Качты кимден? Бөрүдөн. Бул айтым жайылган айтым болады. Сол жанында айтымла жайылмаган айтымладыла, оң жанында айтымла жайылган айтымладыла. Распространенные предложения. Энди суратка карагыз. Айтымны окугуз. Кайын терекни сары чапрагы жерге акырын түштү. Кайын терек десе береза дегенлигиди. Энди былайда биринчи башчы бла хапарчыны айырабыз. Не чапрагы. Түбүн бир сызба тартабыз. Не этти? Түштү. Түбүн эки сызба тартабыз. Бу башчы бла хапарчы болдула. Грамматическая основа, то есть подлежащее и сказуемое. Энди биринчи башчыдан соруула беребиз сөзлеге. Чапрагы калай? Сары. Түбүн толкунлуу сызба тартабыз. Калай деген сорууга жооп эткен сөзлөрдүн түбүн волнистый, толкунлуу сызба тартабыз да. Арттан чапрагы нени? Терекни. Муну түбүн пунктирба тартабыз. Нени деген сорууга жооп эткен сөзүнө. Энди хапарчыдан соруу берейик. Түштү, не этти? То есть от сказуемого задаем вопросы к второстепенным членам. Не этти? Түштү. Кайры түштү? Жерге түштү. Түштү калай? Акырын. Дагы да былайда бир сөз калды. Түбү тартылмаган, башына да соруу салынмаган. Аңа сорууну биз сансыз членден беребиз. То есть от второстепенного члена к второстепенному члену задаем вопрос. Терекни. Кайсы терекни? Кайын терекни. Муну түбүн толкунлуу сызба тартабыз. Энди бир карайык. Кайсы сөзлөрдөн бердик соруу булага?
Башчыдан сору бердик мабу сөзлеге. Терекни сары, терекни нени, жапырагы терекни нени, жапырагы калай сары. Энди капарчыдан сору бердик. Түштү кайры жерге, түштү калай акырын. Энди сансыз членнен сансыз членге сору берейик да. Терекни, кайсы терекни, кайын терекни. Кимни нени деген сорууларга жооп эткен сансыз членлерни өтүп башлайбыз. Бу айтымга карагыз. Исаны анасы инекни сауду. Келгиз биягы биз айрайык башчы бла капарчыны. Ким? Анасы. Бир сызба тартабыз, бу башчы болду. Анасы не этти? Сауду. Түбүн эки сызба тартабыз, бу капарчы болду. Анасы сауду деген ол башчы бла капарчыдыла айтымны баш членлери. Энди биринчи башчыдан сору беребиз. С подлежащего задаем вопрос. От подлежащего задаем вопрос. Анасы кимни? Исаны. Не этти? Сауду. Сауду нени? Инекни. Була сансыз членле боладыла. Булай сөзле башчыны да кимни нени деген сорууга жооп эткен сөзле. Башчыны да капарчыны да айгаклап келерге боладыла. То есть отвечают на вопросы, которые поставлены от подлежащего и от сказуемого. Кимни нени деген сөзле. Анасы кимни? Исаны. Сауду нени? Инекни. Кимни нени деген сорууларга жооп берген сансыз членле айтымда атны, этимни да айгаклайдыла. Сансыз членлерни түбү пунктир сызчык бла тартылады. Көрүп турабыз да булайда. Пунктир сызны биз сызды бла. Пунктир сыз бла тартылады. Кимге неге, кимде неде, кимден неден деген сорууларга жооп эткен сансыз членле. Айтымга карагыз. Алма теректе кертме битмес. Булайда башчы кайсыды? Не деген сорууга жооп эткен кертме. Кертме не? Башчыды. Не терди? Битмес. Битмез неде? Теректе. Энди бир сөзүбүз калды, соруу берилмеген. Аңа сорууну беребиз. Сансыз членен, то есть от второстепенного члена задаем вопрос. Теректе кайсы теректе? Алма теректе. Түбүндө толкунуу сызба тартабыз. Эндиги айтым. Ишчи таштан хуна калайды. Булайда башчы ким? Ишчи. Не этеди? Калайды. Калайды. Нени? Хунаны. Хуна калайды. Таштан неден? Неден калайды? Таштан калайды. Кимге, неге, кимде, неде, кимден, неден деген сорууларга жооп берген сансыз членле айтымда этимни айгаклап келедили. То есть они раскрывают значение сказуемого глагола. Биз аңа этимнен соруу беребиз. Задаем вопрос от глагола к этим словам, которые отвечают на вопросы кимге, неге, кимде, неде, кимден, неден. Түбүндө алгарак айтканымча, тартканыча пунктир линия бла тартабыз. Бул ишке карагыз. Айтымларга жетмеген сөзлерни кошуңуз, толтуруңуз. То есть дополните предложение, сделайте полными дейди. Ким теңине кубанады дейди. Булайда. Ким теңине кубанады? Кимдин ордуна Алим деген сөзүнү салабыз. Ким теңине кубанады? Алим. Бул башчы болады. Капарчы не этеди? Кубанады болады. Кубанады. Кимге? Теңине. Буну пунктирба түбүн тартабыз. Нени тышы аман болганды? Нени деген сөзүнүн ордуна биз китапны деген сөзүнү салабыз. Энди булайда башчы кайсы болады? Не? Тышы. Не эткенди? Аман болганды. Аман болганды.
нени? Тышы, китапны. Эндиги айтымга карагыз. Ким босагадан атлады? Босагадан атлады атам. Ким деген сөзүнүн ордуна атам деген сөзүнү салдык. Бу башчы болады. Бүн бир сызба тартабыз. Атлады десек, не этти? Атлады. Бу хапарчы болады. Неден атлады деген сорууну беребиз да, босагадан атлады дейбиз да, бу бизде пунктир линиялаба тартылады. Энди дерсти тамамлау. Бүгүн биз сизни планени билдик. Айтымны сансыз члени не болганын кайтардык, то есть мы вспомнили. Айтымда, кроме главных членов, есть еще второстепенные члены. Алага калай сору берилгенин, неден сору берилгенин кайтардык. То есть мы задаем вопросы к второстепенным членам от подлежащего и сказуемого. Аны кайтардык. Арттан сора кимни, нени деген сөзлеге соруларга жооп эткен сөзле, башчыны да, хапарчыны да айгаклап келгенлерин аңладык. То есть к ним можно задавать вопрос и от подлежащего, и от сказуемого. Кимге, неге, кимде, неде, кимден, неден деген соруларга жооп эткен сөз сансыз членлева. Куру хапарчыдан берилген сорууга жооп эткенин аңладык. Нени аңлап айгаклап келгенин билдик. Сабиле коңгуроо кагылды. Эсен көрүшейик. Сау калыңыз.